Жерге бөлүшсөң. Атасың. Мына кызга жибердим. Ой, жок, сага эле жиберейинчи. Пойдем, все. Это Келиңиздер, анда биз тренингибизди улантерели. Бардыгыңыздардан кечирим сурайбыз. Биздин ошо буга чейинки биздин конференцияны ошол эфирди бул жакта компьютерде сакташ үчүн ошондой убакыт, загрузка болгончо убакыт керек экен. Анда эмесе биз азыр ошо убакытты максималдуу түрдө туура жана пайдалуу колдонолу. Анда эмесе ошо азыр бизде кийинки катышуучулар дагы кошула берсин. Ал эми биз ошо тренингди негизгилеп бүгүнкү биздин теманы улантерсек. Слайд бардыгына эле көрүнөт, бардыгына эле угулуп атат, ооба көрүнүп атат жана угулуп атат. Чоң рахмат. Анда ошо ким эгер микрофонду колдонбогондор, сұранч микрофонуңарды өчүрө алгыла, хорошо? Негизи эле эрте турмуш куруу, негизи эмне үчүн биз эрте турмуш куруу темасын алдык? Эгерде биз мисалы биздин негизи эле ушул Кыргызстандагы эрте турмуш куруу же болбосо негизи орусчасы бул детский брак деп аталат. Ал эми кыргызча бул эрте турмуш куруу деп эле которулган. Эгер биз Кыргызстанда статистиканы ала турган болсок, улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу же эрте кош бойлуулук, бойдон алдыруу көрүнүштөрү 2011 жылдан бери азайбай келатат. Башкача айтканда, бул маселе негизинен ушул 2011 жылы акырындык менен өнүгүп баштагандагы, азыркы учурда жылдан жылга бул көрсөткүч азайбастан, тескерисинче ошол жылдан жылга биздин эрте жашта турмуш кургандар, эрте жашта боюнан бүткөндөр, ошол эле учурда абортко баргандар өспүрүм кыздардын арасында көбөйүп жатат. Мисалы, Кыргызстанда ушул 14-15 жаштагы, 13 жаштан 15 жашка чейинки бизден жылына 5-6 миң кыз эрте жашта боюнан бүтүп абортко барат. Ал эми аборттун кандай кесепеттери бар болгондугу ошол бардыгыбызга эле белгилүү. Жана биз бул темага да кийинчерээк кайтып негизинен ошол боюнча дагы баарыңыздарга маалымат беребиз.
Ал эми мисалы бизде ЮНИСЕФти баардыгыңыздар эле билсеңиздер керек, ЮНИСЕФтин көрсөткүчтөрү боюнча өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун 13% түзөт экен. Жана ошондой эле азыркы учурда жыл сайын негизинен 7.000ден 9.000ге чейин өспүрүм кыздар турмушка чыгышат. Ал эми бул көрсөткүчтөр негизинен азыркы учурда бизде Нарын областында мисалы 2011-жылдары ал жакта көрсөткүч 10% болсо, азыркы учурда 19%дан ашкан. Ал эми Жалал Абад областын ала турган болсок, ал жакта 9,5 болсо, ал азыркы учурда бул 13%га өскөн. Башкача айтканда, бул эрте турмуш куруу бир гана мисалы кандайдыр бир региондо эмес, жалпысынан эле Кыргызстандын бул түндүктөгү мисалы бул жактагы региондордо, ошол эле учурда түштүк тараптагы региондордо баардыгында эле жылдан жылга тилекке каршы күчөп жатат. Никеге эрте туруу маселеси Бириккен Улуттар уюмунун коомдун гендерди кабыл алуусу деген 2016-жылкы маалымат, бул ошол жылы изилденген сурамжылоого катышканда эрте турмуш кургандардын 23% булар кыздар өзүнүн каалоосу менен турмушка чыккандыгын билдирген. Ал эми анын ичинен 18% бул жакырчылыктын себеби, то есть бул кыздардын жашоо шарты начар болгондуктан алар турмушка чыгуу аркылуу бул маселени чече алам же бул маселе бул мисалы көйгөйдөн кутулабыз деген ойдо кыздардын 18% өспүрүм куракта кыздардын ичинен ушул жакырчылыктын негизинен эрте турмушка чыгышат экен. Ал эми 17% бул жаштардын эрте жыныстык жетилиши, бул сүйлөм негизинен да ичине аябай көптөгөн маанини жана көптөгөн темаларды камтыйт жана буларга дагы биз ошо кийинки тренингтерде дагы кененирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Андан кийин ал эми 16% болсо, бул исламдын таасири жана башка деп жооп беришкен. Мисалы азыркы учурда ошол негизинен эле ошол ислам динин дагы туура эмес багытта, туура эмес маалыматтар аркылуу колдонуп, динге таянып эле кыздарды ошол эрте жашта турмуш куруш керек деген принциптерге таянып, турмушка узатып аткандарды дагы ошол күнүмдүк жашоодо өзгөчө мисалы айыл жергесинде баардыгыбыз эле ушундай маселелерди өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда эле көрүп жүрөбүз. Андан кийинкиси бул 2018-жылы 1000ден ашуун баланы 16-17 жаштагы өспүрүм кыздар төрөгөн. Ал эми бул өткөн жылы дегенде, бул 2018-жылдагы 2 жыл мурунку көрсөткүч болуп эсептелинет да. Андан кийин алардын ичинен мисалы 60тан ашуун эне өлүмү катталса, анын арасында бул 18ге толо элек кыздар дагы болуп, ошол төрөт учурунда көз жумгандагы биздин ушул өспүрүм кыздарыбыз дагы тилекке каршы бар. Ал эми мисалы жалпы эле ушул Евразиядагы 35 мамлекетти алганда, Кыргызстан 19 жашка чейинки төрөгөндөрдүн саны боюнча биз 5-орунда турабыз жана бул дагы 3 жыл мурунку көрсөткүч. Ал эми азыркы учурда мисалы бул көрсөткүч тилекке каршы жылдан жылга көбөйүп жатат жана мисалы азыркы учурда балким биз ушул эң алдыңкы 3 мамлекеттин катарына дагы кирип калдык деген коркунуч бар. Бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, никеге эрте туруу мыйзам тарабынан тыюу салынган. Башкача айтканда, мисалы 18 жашка чейинки кыздарга мисалы эгер бала үйлөнсө, ошол негизи эле мисалы ушул процесске, ушул болуп жаткан маселеге катышкан баардык адамдар, анын ичинен мисалы ошол эле молдо, ата эне жана ошол бала дагы биздин мыйзам тарабынан жоопко тартылат. Ал эми ошол бизде 178 берене бар жана ошондой эле ал жакта эмне деп жазылган? Ал жакта бул диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу. Нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен ага карата никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган адамдын ата энелери. Ошол эле учурда мисалы ошол эле нике кыйган мисалы ошол учурдагы эле молдо же башка адамдар, андан кийин ошо процесске ошо мен жогоруда айтып кеткендей эле катышкан баардык адамдар 178 берененин негизинде
мыйзамдуу түрдө бул экинчи категориядагы эркинен ажыратуу менен жазаланат. Башкача айтканда биздин мыйзам никеге эрте турууну колдобойт жана ошондой эле бул мыйзамдуу түрдө мыйзамды бузуу ошол эле учурда укук бузуу болуп эсептелинет. Ал эми мисалы бул бир эле Кыргызстанда эмес, негизинен дүйнө жүзүндөгү глобалдуу проблемалардын бири болуп саналат жана ошондой эле эл аралык мыйзамдарда бизде Пекин декларациясы бар. Пекин декларациясынын мааниси жана ошондой эле ушул жерде кыздар бардыгыңыздар, жалпы эле катышуучулар бардыгыбыз ошол гендер маселеси, өзгөчө мисалы аялдардын укуктары, кыздардын укуктары жана ушуга байланыштуу маселелерди изилдеген ар бир адам Пекин декларациясы жана анын кандай биздин иш үчүн мааниси бар экендигин терең түшүнүп билиши керек. Пекин декларациясы 1995-жылы кабыл алынган жана бул ушул аялдардын жана кыздардын укугун коргоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча эң негизги биздин мыйзам документтердин бири болуп эсептелинет. Башкача айтканда ушул Пекин декларациясынын негизинде бизде ошол түрдүү эл аралык мыйзамдар, резолюциялар кабыл алынгандагы, ал резолюцияга мисалы ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун курамына кирген баардык мамлекеттер ошол мыйзамдарды милдеттүү түрдө аткарышы керек. Жана ошондой эле ошол бул жерден азыр биз буга дагы кийин кайтып келебиз. Андан кийин азыр 40 мүнөтүбүздү туура пайдаланыш үчүн жалпысынан ушул айтылган статистиканы, ушул айтылган фактыларды, ушул айтылган мыйзамдарды биз бул сайтыда бөлүшөбүз. Андан кийин бул жактан мисалы биздин кыздар, ошол эле биздин ден соолук комитет өкүлдөрү, мугалимдер, ата-энелер биз ошол түрдүү тренингтерди өтүп, негизинен бул темаларды талкуулап атабыз. Бирок ошол эле учурда мисалы жөн гана жакшы же жаман жактары деп, бирок чындыгында бул эрте никеге туруунун эч кандай жакшы жактары жок. Бирок бул маселелерди жөн гана сөз менен талкуулабастан ошол эле мисалы статистиканы, ошол эле мыйзамдарды биз ошол адамдарга далил катары көрсөтүп, тастыктап, өзүбүз дагы булар тууралуу кененирээк маалымат айтсак, адамдардын дагы кыздардын укуктары боюнча маалыматы кеңейет. Ошол эле учурда кандай десек, ошол эле учурда биз дагы ушул өзүбүздүн айтып аткан маалыматыбыздын канчалык деңгээлде туура экендигин ушул мыйзамдын статистиканын негизинде далилдеп көрсөтө алабыз. Андан кийин бул жактан биз айтып өттүк. Ал эми бул ислам динине мисалы биз кайтып келсек, Үй бүлө кодексин жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексин 18 жашка жашы толо элек жарандар менен никеге турууга тыюу салынган өзгөрүүлөр киргендигине байланыштуу биздин мусулмандар дин башкармалыгы муфтият өзүнүн 410 буйругун чыгарган. Башкача айтканда бул биздин ушул Кыргыз Республикасында мисалы ислам бул ошол дин башкармалыгы тарабынан дагы бул колдоого алынбайт жана ошондой эле ошол бизде айылдагы мисалы динге таянган ата-энелер болсо же ошол эле учурда мисалы молдолордун ушундай кылып аткан иштери болсо, бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Жана ошондой эле ошол эле учурда бул ал адамдардын же мисалы ошол нике кыйган молдонун сабатсыздыгы, билими жоктугунун белгиси болуп эсептелинет жана ошондой эле бунун эч кандай биздин ошол динге же исламга түздөн түз байланышы жок. Ал эми азыр болсо сиздерге бул жактан бир видеону көрсөтөбүз. Баарына эле угулуп атат да сүйлөгөнүм, э? Ооба, угулуп атат. Азыр бир мүнөт. Жеткенде турмушка чыкса болот деген сенин сөзүң. Бала Видео угулуп атат да үнү. дегенде сен этектири келип, кан келип касы деле түшүнүп атасың да. Балагат деген сөз кан келгенден сырткары акыл эс. Сен азыр өзүңчө кичине илим окугансың. Анан ошо өзүң түшүнгөнүң атаң болуп атасың да. Мен оны чыр алгым келбейт, бирок ала эрге тийсе боло берет dedi. Эрге тие турган адам кече убагында никелеп койгон болсо, ошол жыныстык мамилени которула турганга жетиш керек биринчиси. Экинчиси, ошол эрде билиш керек.
Ошол убакта, илгерки убакта, кондиционер жок убакта, цемент жок убакта, ошондо кыздар бойго жетип, кадимдей төрөткөнчү. Азыр кыйын. Экинчиден, Видеонун үнү тилекке каршы Zoom программасында кичине акырын чыгат экен да, бирок бардыгына эле угулду. Анан бул видео Биз жана силер эмеге жөнөткөндө биз көрдүк да алдын ала Көрдүңөр, э? ушулар деп. Түшүндүк, көрдүк. Буга эме кылбай эле кой дагы, эчтеке угулбай калбасын. Талкуу кылсак болот, биз көрдүк. Берки экөөнү тең силер салган бардыгын группага жөнөтүп көрдүк. Хорошо, тогда ал эми бул видеону биз жибергенибиздин себеби мисалы ошол биздин ошол негизи эле ислам динине таянып, анан кийин ошонун негизинде туура деп ошол туура эмес маалыматты туура деп жайып жаткан мисалы адамдарга ушул видео аркылуу мисалы бул ислам дининде эч кандай буга колдоо көрсөтүлгөн эмес. Бойго жетүү бул бир гана мисалы там кыздын айызы келген учур эмес, кыз толук түрдө өз аң сезими менен дагы ошону түшүнүп билиши керек деген мааниде ушул видеону негизи эле ошол өзүңүздүн кийинки тренингтерде сиздер дагы колдонсоңуздар болот деген ойдо ушул видео менен сиздер менен бөлүштүк. Андан кийинкиси мисалы Мне Наргиза, ушул жерде мына видеонун мүнөзүндө көрдүңөрбү? Чубак Ажы деген алым бул ислам дини боюнча жогорку билимдүү алымга кагазды жазып алып, залдан бирөөлөр таң улап атат да. Анын чубактын айтканы ал жактан жазышып атат да, ошо баягы мүнөзү келгенден кийин эле, анан кийин кыз бойго жетти деп эле 12-13 жашынан бериш керек деп бирөө жазып атат да. Ошого Чубак Ажы мындай кылып, мына сен кичине илим алып эле, ана мага эмне кылып атасың деп, көрдүңөрбү элдин арасында чаламолду дин бузар деп туруп канча эмнелер жүрүп атат да. Анан муногу сен буйругун окудуң, эмне үчүн нике кыйылып атат дегенге, мына муфтийдин дагы буйругу бар. Ошо буйрукка карабастан буну молдолор эле кыйбайт да. Бул айылдагы кичине эмнени билип алгандар эле барып туруп анан нике кыйып, анын эч кандай муфтиятка, анан жанагы жердеги эмнелерге тиешеси жок адамдар дагы никелерди кыйып атат да. Ошол бул эмнени көрсөтөт? Бул биздин муногу дин тармагындагы мусулман дин башкармалыгында дагы кичине молдолор арасында тартиптин жоктугун көрсөтүп атат да. Буйрук чыкканына карабастан ким эрте турган эле барып туруп анан жанагынтип кыздарга эмнелерди кыйып коюп атат да. Чоң рахмат. Агайга дагы. Наргиза. Наргиза, мен да кичине кошуп чыгып коеюн Мырзабек айдын сөзүндө. Бул Мырзабекке аябай менин кульминациясын ачып койду бул видеонучу. Чындыгында ошондой да, баягы диний адамдарда дагы сабатсыздардын жана коррупционерлердин баардыгынын негизинен ушундай тагдыр чыгыгын эле айтыш керек. Ал эми медицина тармагында тиги Айнурдун баардык жактарын ойлонуштурсун деп атат. Ушулардын баардыгын айкалыштырып туруп, жаштарга, кыздарга жеткирүү биздин чоңдордун милдетибиз. Эми калганына кийинирээк ушунга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек, билишибиз керек. Сабаттуулар көбүйсө, кайсы тарап болсо дагы сабат. Мыскал эже, сизге дагы оюңузга чоң рахмат. Катышуучулардын арасында дагы негизинен эле ушул буга чейин мисалы азыр мен жогоруда айтып кеткен ушул мини лекция иретинде маалыматтарга байланыштуу ой пикириңиздер болсо кыскача ой бөлүшүп айтсаңыздар болот. Жогоруда мен дагы айтып бүтпөй калдым элем, ошо азыркы маалыматтар аябай жакшы эле маалыматтар болду. Биздин милдетибиз ата энелердин, айрыкча энелердин милдети кыздарга ушундай жакшы насааттарды айтып, ушундай тренингтерге, семинарларга катыштырып турсак, анан кийин кимде ким эрте турмушка чыккан болсо, ар кандай себептер менен ошол жерде укугу дагы, закон дагы бузулган болот.
бардык энелерге, аталарга айтат элем. Кыздар, бул өспүрүм кыздар баралына келип багуусу жарашса ажарына чыга турган гүл. Ошон үчүн биз гүлдү, камкордукту гүлдей электе баштообуз керек. Ошон үчүн ар бир үй бүлөдө жакшынакай элдик педагогиканы колдонуп энелерибиз тарбияласак, ошо кыздарга шарт түзүп, ошо кыздар үчүн баардык камкордукту көрүшүбүз керек. Мен ушуну айтмакчы элем. Наргиза, силерге, ушу катышуучулардын баардыгына рахмат айтам. Чоң рахмат. Наргиза, менде дагы бир сунуш бар эле. Мына азыр деген тиги илдетке байланыштуу баардыгыбыз эле онлайндан эме кылып атабыз. Анан именно билбейм, эми башка ар бир азыр тиги Кыргызстандын бар жагынан кошулуп атат. Эми алар деле кандайдыр угат, биздин райондун өкүлү катышканына байланыштуу мен айтат элем да, какой-то бир айда бир ушул кыздардын жана совети бар, ошол башынан ушул турмуш куруу, баягы биздики негизи баягы физиологиялык, моралдык кандай жетилген, гигиенасынан баштап, тамактануусун, турмушка качан эме кыла турган, ушундай сабактарды азыр ушул эмеден жанагы мына азыр кыздардын күнү бар да, 11-октябрь, ошого чейин жүргүзүп, ар айда мындай кеңири баягы мен билбейм, эми азыр өзүмчө бир баягы отпускада отуруп аябай жакшы эс алып ушул күндөргө деп мен уже медайымдардан, ошо эмеде мектеп медайымдарын уже даярдап атам. Ошо буюрса наркы жумадан барсам биринчи ошолорду окутуп, анан ошолорду класс жетекчилердин эмесин давайте видео звонок кылып туруп же зумданбы окутабыз. Тиги класстын класскомдорун, кыздарын, ата-энелерин деп ошентип өзүмчө иш план түзүп, өзүмчө айтып кетип атам. Негизи бул баардык эмеси мыскал эже айтмакчы маалымдуу болсо ошондо гана ушулардын баардыгы өз нугуна келет. Ошондуктан көбүрөөк маалымат алганга аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Чындыгында эле ошо бул жакта сиз дагы жакшы ой айтып өттүңүз. Чындыгында эле ушул биз колдон келишинче туура маалымат бергенге же ошо туура маалымат бере турган адамдар менен сиздерди байланыштырганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда ушул жерде мисалы бүгүн дагы бизде жогоруда агай айтып кеткендей там ден соолук комитет өкүлдөрү, мугалимдер, ата-энелер баардыгы кошулуп атат да. Анан кийин бул дагы кандайдыр бир жакшы ийгилик десек болот. Анан кийин кийинки тренингтерде мисалы ошол дагы мындан дагы көбүрөөк адамдар менен ошол маалыматты бөлүшүп, аларды дагы кызыктырып, негизи эле бул жакка кошконго сиздердин дагы салымыңыздар, ошол эле учурда сиздерден дагы ушундай колдоо бизге керек. Анан ошо колдоо көрсөтүп, кийинки тренингтерде көбүрөөк адамдарды чакырганга аракет кылыңыздар демекчибиз. Эрте турмуш куруу медицинада бул темага биз токтоло турган болсок, ошол бизге Айнур эже буга чейин айтып өттү. Ушул медицина боюнча мисалы бардык нерсенин ошол өзүнүн убактысы сааты болот дегендей эле. Мисалы медицина жаатында караганда деле кыздардын эрте турмушка чыгуусу биринчиден эле бул ден соолугуна зыян алып келет. Ошол эле учурда мисалы эрте турмуш курган кыздын баласы дагы аябагандай алсыз болот же болбосо жана башка ошондой көптөгөн ар түрдүү оорулуу болуп дагы төрөлүп калышы мүмкүн да. Эми башкача айтканда бул жаш өспүрүм курактагы кыздын организми толук түрдө жетиле элек жана ошондой эле ал өзү дагы бала. Бир гана ушул организминдеги эле бул дене түзүлүшүнө эле карап албастан психологиялык жактан да караганда кыз ошол дагы деле өзү өспүрүм бала кыял болгондуктан толук түрдө негизи эле эне болууга дагы даяр эмес экендиги ушул медицинада дагы тастыкталган, медицинада дагы айтылган. Башкача айтканда бул эрте турмуш куруу медицина илим тарабынан дагы колдоого алынбайт. Анда эмесе ошо биз кийин дагы сиздер бул жакта бизде ссылкалар дагы бар, ошолорго өтүп кененирээк маалыматты өзүңүздөр үчүн окуп, анан кийин ушул бардык маалыматтарды кийинки тренингтерде колдоносуздар деп ойлойм. Наргиза туура айтасың.
сен жанагы статистика боюнча айткан маалыматың аябай менин жүрөгүмө оорутtu да. Деги эле ушундай окуяларды, ушундай немеле кабарларды укканда аябай кейичи элем да. Биздин кыздарыбыз ушу коомдо ушу жаш кыздардын ушундай иштерге барганы жанагындай айып күнөө иштерге барып калганына аябай кейитет да. Жана эрте төрөткө учурап, эрте турмушка чыгып, ар кандай жолдор менен эми анын ортосунда анан жанагындай бойдон алдыруу, балдардын энеси төрөлүп ар жерде жаткандарын ушул аябай улутубузга дагы биздин уңубузга дагы аябай тескери таасирин тийгизет да. Ушун эң барып турган жүрөгү өйткөн неме окуялардын бири да бул. Эми мындан ары ушундай иштерди аябай колго алсак, ар бир тармакта колго алсак, билим берүү тармагында болобу, саламаттык сактоо тармагында болобу, ар бир коомдо, айылда ушундай кыздарды колдосок, Кудай кааласа жакшы иштер болот деп үмүттөнөм. Туура айтасың. Сен семинардагы маалыматтарыңды колдонобуз, Кудай кааласа. Гүлнар эжекеге анан чоң рахмат да. Мен азыр моменттен пайдаланып айткым келип атат. Мына Дилкумардай сонун кызды Кыргызстанга тарбиялап, анан өзү кыздар федерациясын көргөндөн кийин бул жеке кошуп, анан ушул жерден маалымат берип, ушундай кызын кошо алып жүргени, эне менен кыздын ушундай иштерге бир эмне кылганы өтө баягы биздин иштеги эң маанилүү эмнеси да, эң моменти да. Кана эми кыздын дагы, эненин дагы, атанын дагы бир максаты бар. Бул эмне кылуу, эртең бактылуу жашоого кызды жеткирүү. Багын аштырып, бир бага ачылган жерге берүү, ошого жеткирип, анан кызын андан небере көрүү, татынакай дени сак, ошентип кызын дагы бактылуу жашап өтүшүнө баягы ошондой максат да. Кыздын деле максаты ошондой. Ошон үчүн биз буну биз жайылтышыбыз керек да. Бул көптөгөн кийинки эмнелерде мына кечегиде айттык эле, кыздар досторун алып келсе 2-ден 3-тен болуп эмне кылалы дедик эле. Бүгүн 30га жетип калдык. Буюрса кийинки семинарларда бийикке келгендердин бардыгы активисттер да ушинтип туруп көбөйүп, анан бул маселени жалпы коом колго алып, анан кийин эмне кылбасак болбойт. Мисалы үчүн мени бир нерсе мында ойлондурат да. Мына азыр шайлоо жүрүп атат. Бул деген эмне Кыргызстандын келечек 5 жылдык эмнеси, жашоосу, андан кийинки жылдарга да кабыл алган мыйзамдарды кабыл ала турган адамдарды эмне кылып атабыз да. Бүт жерлерде бул азыр партиялардын неси кайрылганы, Кыргызстандын калкынын 60%-ин 24 жашка чейинки жаштар түскөнүнө карабастан, бир дагы ошонун ичинде 40%-и 18 жашка чейинки балдар түскөнүнө карабастан бир дагы сөз болбой атат да. Ошон үчүн кыздар өзү бири-бирине жеткерип, ата-эне бардыгы ушу эмне кылып, уулубузбу, кызыбызбы, ушулардын келечегине кам көрүп, анан жашынан жакшы жолдорго баштап, анан таштап койбостон, жанагы Гүлнар эже айткандай, азыр кыздарга эмне кылып коебуз, анан кыздар ушинтип жүрүп кетти, анан кыздар монтип эмне кылып койду, антип анан мынтип төрөп койду. Көп айыпты кыздарга жүктөп эмне кылабызса жок, айыптын бардыгы бизде. Ошо биз ошолорго маалыматын жеткирбей, анан жанагы билимин толук жеткирбей, анан өзүбүз тескери үлгү көрсөтүп, анан мыногу кыздарды жолдон чыгарып, азгырып, жанагы өзү мына жетишпестиктен пайдаланып, кыздар жөн эле көчөгө чыкпайт да, алардан жанагындай материалдык башка жак, анан жанагындай жолдорго жетелеген, көбүнчө мындай эркектер дагы, анан ошо ата-эне каралбаган, анан көп кыздарыбыздын ата-энеси миграциядагы ошол эмнелер эмне кылып атат да. Эрте турмушка берүү бул чынында жанагы ата-энелер эмне дейт, эми жана жетишпестиктен дагы эмне кылып атат да, түшүнүп, билими жетип, ата-эненин өзү билими жетип, түшүнгөн маалыматы кенен ата-эне кыздарын кыргыздарда окутуп, анан бир кесип берип, анан узатышка аракет кылат да. Дагы кимдин көйгөйү болуп атат?
ошол биздин жанагы өстөрү толук билим албай, анан кийин эрте өстөрү турмушка чыгып, анан турмушунан кыйналып, анан азыр жана жакырчылыкта жашап аткан ата-энелер ал жанагы ошо маалымат менин билимин жетишсиздигинен анан кызды дагы ушундай берип койсом, анан үйдө өстөрүндө эмне азайса дегенде дагы көптөгөн баягы себептер эмне кылып атат да. Вот ошого мынагу жаңы кошулуп аткан азыр кыздарыбызга аябай мен кубанып атам да. Мына уже жаңы биз мурда угуп көрбөгөн кыздарыбыз эмне кылып атат. Анан жана мырзайым мына нарында эмне кылды көрдүңөр. Ошондой пикирлер менен анан кийин мынагу Айнура бүт адыказы менен чоң минези жанагы Мускал эже айтты го мен улуттук тренерим деп эми врачтардан уже Айнурага дагы ошондой статус бергенин өткөндө талкууланып эмне кылышып атканда Айнур эжени ушу мына өзү бүт ушул мына профилактика алдын алуу, окутуу, медициналык эмнелер боюнча Айнурдун мен билгенден 20 канча жылдык уже тажрыйбалары бар, өтө чоң эмне кылган. Жашап койдуңуз го, мен 30 канча болуп калды, сиздин артыңыздан эле Мырзабек. Ошол жанагы ВИЧ-тен баштап иштегенибизди айтам да. Мен билгенден да. Мырзабек, азыр дагы көп адыкалар кире албай Zoom'гачы бардыгы сиздин эмелериңизди мен тияка группага жөнөтүп атам. Бардыгы эле эжелер кирбей калды, бүт райондун адыкалары эми киргени кирди, ошондой болуп атат. Бизде көп да 79. Эже мен кирдим, Сарыча эле вакыт адыка терайын. Илимкан кирди, Илимканды таандым. Кечеги майрамыңарды аябай көрүп кубандык, алган жана дипломдоруңарга да кубандык. Ушул элдин кызматын кылып, анан көп райондогу адыкалардан бизде көп иштер жасайт экенсиңер. Биз барып карап көрүп көрдүк да. Сиздерге чоң рахмат. Анан эми кыздарга мынагу бүгүнкү эмнеде мынагу эмнелерди видео көрсөтүп, анан мынагу эмнелерди чыгарып, жаңы формада Наргиза менен Хамзада аракет кылышты. Калган биздин ошо активистка тренер кыздарыбызга шуну сунуштап, сиздер да ушундан пайдаланып, буюрса силерден көптөгөн нелерди күтөбүз да. Мына өткөндө кыздарыбыз бири өзү өзгөндү, бирөө ноокендик, Берметинден Айдана кыздарыбызга кандай сонун нелерди өтүштү го. Ошого мен азыр кичине ортосунда эмне кылып койдум, эмнеңерди улап, мен кубанганыман кичине эмне кылып койдум да, буюрса бул иштер жылып, анан биз онлайн берки заман келип, окуучулар мектепке барып, эмне кылганда дагы буюрса бул биздин чоң курал болот. Биз муну күндө жумасына, айына эмнеде жолугуп онлайнда активисттерге билимдерди, маалыматтарды, жаңы эмнелерди берсек, алар эртеси класстарга, мектептерге эмнелерге барып, силер айылдарга, ата-энеге эмнелерге жеткирсеңер, буюрса жакшы иштер болот да. Ошон үчүн мунагу онлайнды биз чоң курал кылып кабыл алалы. Маган убакыт алып койдум. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат агай, рахмат чоң сизге да. Чоң рахмат, бардык айтылган бул жактагы ойлорго, негизинен эле сунуштарга бардыгына кошулабыз. Андан кийин бизде биякта азыр 8 мүнөт убакыт калды. Андан кийин ошол 8 мүнөттө негизинен жыйынтыктап эле жанагындай күттүрүп, сиздердин да убактыңыздарды албастан, ал эми негизи видеонун негизинде бизде суроолор бар болчу. Ал боюнча ой пикириңиздерди сиздер эмеге группаларга эле ошол жазуу түрүндө же аудио түрүндө жиберсеңиздер болот. Эрте турмуш куруунун кесепеттерине дагы токтолуп өтсөк, мисалы эрте турмуш куруунун кесепеттери бул көпчүлүк учурда эле баарыбызга белгилүү болгондой, кыздар мисалы эрте турмуш куруунун негизинде билимсиз калышат. Тилекке каршы алар мисалы жөнөкөй эле ушул мектепти дагы аяктабастан, 9-классты дагы толук кээ бир учурларда аяктабастан билимсиз калышат. Ал эми мисалы турмушта ар кандай болот. Андан кийин эрте турмуш куруунун дагы бир жаман, кандай десек, жаман бир көрүнүштөрүнүн бири бул эрте турмуш куруунун аягы көбүнчө ажырашуу менен аяктайт. Андан кийин ушундай учурларда мисалы негизинен эле жалпысынан алганда мисалы бул балдарга же болбосо эле ошол эле негизи мисалы эркектерге
алар тез эле башка жашоону баштап мисалы үйлөнүп алышат, ушундай сыяктуу нерселер болот да. Ал эми кыздар болсо ушул ажырашкандан кийин бул экинчи турмушту куруп кете алабы, бул канчалык деңгээлде кыйын болот, кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бул дагы өзүнчө бир ойлоно турган, негизи өзүнчө карай турган чоң бир маселе болуп эсептелинет да. Андан кийин жалпысынан алганда мисалы көбүнчө эле ушундай ажырашуулардын негизинен кыздар ошол эч кандай колдоо жок болгондуктан, билими жок болуп бул жакта иштеп, мисалы ошол акча таба албай, ошонун себебинен алар мисалы балдарын ошол бул жакта туугандарына же болбосо ата энесине калтырып, көбүнчөсү эле ошол миграцияга, башка мамлекеттерге кетишет да. Анан ошонун негизинен биздин Кыргызстанда Айнур эже эмгек бар экен. миграциясы көбөйүп атат тилекке каршы. Андан кийин ал эми эмгек миграциясы көбөйгөндө мисалы баарыбыз эле көрүп атабыз, кыздар ошол мисалы кароосуз калышат. Баары бир ошол ата энедей, мисалы атабыздай же апабыздай бизге эч ким баласына ошончолук мээрим төгүп, ошончолук тарбия бере албайт да. Андан кийин ошол себептен көпчүлүк кыздар мисалы жөнөкөй эле ата эненин мээримине зар болуп, ушинтип миграциянын курмандыктары болуп калып атат тилекке каршы. Андан кийинки маселе мисалы көбүнчө эле ушундай түрдүү маселелер үй бүлөдө, кээ бир үй бүлөлөрдө мисалы ошол кыздардын иштебегендиги, үйдө отургандыгы ошол күйөөсүн кандайдыр бир деңгээлде анын аялынан өзүн жогору коюп, ошол эле учурда аны мисалы басынтып жана башка ушундай түрдүү үй бүлөдөгү зомбулукка алып келет. Ал эми үйдөгү зомбулуктун аягы кээ бир учурларда тилекке каршы мисалы өлүм менен, ошол аялынын өлүмү менен аяктап атат да. Андан кийин эгер мисалы ушундай ситуацияны алганда, мындай учурда биздин мамлекетке дагы, мамлекеттин бюджетине дагы 1,7 миллион сом ушундай акча каражат дагы өзүнүн бир жаман жагын алып келет. То есть башкача айтканда, бул ишти иликтеп, негизинен эле ошол эле адвокаттарга, сотторго, тергөөчүлөргө, дарыгерлерге бул иштин маселенин себептерин изилдеш үчүн бир үй бүлөнүн окуясына 1,7 миллион сом биздин мамлекеттик бюджеттен кетет экен да. Андан кийин элестетиңиздер, ушундай сыяктуу үй бүлөлөр мисалы ушундай сыяктуу окуялар жылдан жылга көбөйө берсе, жылдан жылга ушундай акча каражаттар биздин бюджеттен мисалы сарпталса, бул дагы биздин экономикалык жактан аябагандай көптөгөн өзүнүн кесипеттерин, өзүнүн көптөгөн көйгөйлөрүн алып келет. Ошол себептен ошол дагы бир жолу баардык биздин катышуучуларга, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Андан кийин бизде бул жерде 3 мүнөт убакыт калды. Эгер кааласаңыздар, азыр бул жакта негизинен эле свот анализ түрүндө кыскача өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип өтсөңүздөр болот. Ал эми видеого кайрадан убакыт коротуп, кайра кирип отурбастан ошол группада эле талкуулап, ошол жакта сиздердин да убактыңыздарды сыйлап, ошол жакта уланталы деген бизде сунуш. Эгер кайрадан киргенге макул болсоңуздар, анда кайрадан ссылканы жиберип, кайрадан бул жактан да улантабыз. Эми бул жакта ушул тандоону биз сиздерге коелу. Просто киргенде кайра кире албайм, мынакей эме болуп калат экен да. Наргиза аябай сонун эле эме болду. Бул аябай эле керектүү, айрыкча мына кыздар баардык эмелер угуштуу, ден соолукту чыңдоо эмелерди укту. Мен ойлойм, уккандардын баардыгынын элинин арасында бул чоң эме болот. Бул аябай керек. Буюрса ошо эмки эмелерге дагы көбүрөөк адамды коштуруп, бирок мына зумду дагы эме кылып коюш керек экен да. Может, башка программага кирип, чтобы сүйлөшүп атканда, аябай кызып атканда баягы кире албай эмелери эме болуп калган, көп адам болгондо нагрузка болуп калат го. Негизи рахмат, Наргиза. Ошол Рахмат, Наргиза. Эң бактылуу бол, ден соолукта бол. Мырзабеке, сиздерге дагы алтын гүл ушундай уюштуруп, кыздардын ушундай тагдырын ойлоп, ушул эч ким ойлобогон эмени ойлоп атасыңар. Эч ким ата энеси даже көңүл бурбаганды. Кудайым силерге ошо өмүр берсин, ден соолук берсин. Ошо Кудайдан көп жооп иштерди жасап атасыңар. Ошо ден соолук врачтардын атынан, Наргиза. Силерди колдойбуз деп кетебиз. Айнур эже чоң рахмат. Клара эже. Ким сүйлөп атасыз? Наргиза. Аха. Наргиза. Угуп атат, сүйлөй бериңиз. Укпай атам.
Интернет начар окшойт, үнү угулбай калат кырылдап. Кыздар макул болуптур, рахмат чоң силерге дагы. Ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик. Өнүбүзө бергиле, биздин сыймыктаган кыздардан болгула, Агай рахмат сизге дагы. Наргиза мейли рахмат. Кыргыздын эң бийик алдыңкы кыздарынан болгула, өмүрүңөр узун болсун. Дагы бизге окшогондорго көбүрөөк сабак бергиле. Биз барып ошо интернеттен эмес, оон жактардан, чет мамлекеттерден көрөйлү силерди. ооба. Чоң рахмат. Агай барекет, жетесиңер Кудай кааласа, агай жеткизесиз да. Аракет кылып. Бул жакта бар эже сиздин интернетиңиз жакшы иштебей жатат окшойт. Тилекке каршы сизди угалбай атат. Бардык катышуучуларга убактыңыздарды бөлүп, ушундай жакшы каалоо тилек, ой пикирлериңизди билдирип, катышып бергениңерге бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кийинки тренингтерге дагы катышып, дагы көбүрөөк ата-эне мугалимдерди кошуп, ошол негизинен эле бул маселе ошол бир эле кыздарга тийиштүү эмес, анан бир күндө же бир эле адам тарабынан чечиле турган маселе эмес да. Бул жалпы коомчулук, ошол эле ата-энелер, мугалимдер бардыгы ошол өзүнө тийиштүү мисалы милдеттерди аткарып, бардыгыбыз ушул келечекте кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анан дагы ушундай эрте турмуш жана башка биздеги жана терс каада салттарды, ушундай көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн сиздер менен, сиздердин колдооңуздар менен бирге иш алып барабыз деген ойдобуз, деген ишеничтебиз. Бардыгыңыздарга рахмат. Клара